Байгаз экөөбүз спор ойнодук. Бир жарым айдын ичинде 7 миллионго чыгарабыз деп. Ортого бир iPhone койдук, 16 Pro Max. Байгаз досум ошол нерсени кылды. Телефонун алды буюрса. Силердин оборотуңар 7 миллионго чыгарды? 7 миллион. Айына. Ооба. Ага чейин канча миллион болчу? Ага чейин 2-2'nin üstü примерно. Да? Базардагыдай эмес да бул жердечи, мисалы кичине кошуп коюп эле анан сата берем деген бул жерде андай болбойт. Ошондуктан ар бир продавец билиши керек. Негизи мен уже жаңы жылдан бери эле окуп, ошол Байгазыдан окуп, товар анализ жүргүзүп, товар тандап, Валберске киргизип, анан кийин сатып баштаганмын. То есть реклама жагынан, там правильный подсчет товаров, ошол жактарына дополнительно окуп атам. Бир ай окудук да. Юндук экономика, продвижение. Ошо азыр Кудайга шүгүр. Эми жаңы товар менен кирейин атам азыр башка. Мисалы үчүн 600 калган товарды 3000 койсоң, сен иштейсиң ага сөзсүз. 600 бул себестоимость. 600га сеники мисалы үчүн логистика кетсе, процент выкупаны эсептегенде 600 рубль рекламага кетсин, 600 рубль налогка кетсин, и сага 600 рубль калат. Эмнеден зависит этет? Биз эң туура аналитика кылганыбыздан зависит этет да. Аналитика кылып атканда аналитика 2-3 түргө бөлүнөт да. Ниша аналитикасы, общий обширный аналитика болот, андан кийин конкурентный аналитика болот. Анан именно биз издеп аткан бир продавец аналитикасы да. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Жанымда турган Байгазы деген агабыз. Бул Байгазы агабыз Москвада ошол мекендештерибизге Вайлберс тууралуу сабак берет. Вайлберс эмне? Ошол интернет магазин. Сиз дагы сөзсүз түрдө эч болбосо бир жолу Вайлберске заказ берсеңиз керек. Товарды кантип киргизиш керек дегендерди үйрөтөт да. Бул агабызга келип көптөгөн биздин мекендештерибиз ошол параллельно айлык жумушта иштейт. Жана параллельно иштеп ошол азыркы учурда только Вайлберс менен иштеп калган инсандар бар да. Ошол тууралуу өзүңүздүн окуштарыңыз тууралуу, Вайлберс тууралуу кыскача айтып берсеңиз Байгазы ага. Ассаламу алейкум мекендештер. Атым Байгазы. Биз адаттагыдай эле өзүбүз Вайлберсте окутуп келебиз, өзүбүз так иштейбиз. Өзүбүздүн кабинеттерибиз бар. Көптөр сурашат да, өзүң иштейсиңби деп. Өзүбүздүн кабинеттерибиз бар, обороткаларыбыз жакшы. Буюрса келсеңиздер баарыңыздарга көрсөтөбүз. Бизде азыр көйгөйдөн баштагым келип турат. Москвада азыр көп Вайлберске кирген, окуган, бирок минуска сатып атышат. Көп 80%. Өздөрү билбейт. Өздөрү билбейт. Бизге дагы азыр акыркы учурда өтө көп болуп кетти. Окуп бүтүп иштеп оборотко чыгып алгандар 1 миллион, 3 миллионго чыккандар уже. Келип, мен аналитиканы түшүнбөйм, рекламаны түшүнбөйм, минутканы түшүнбөйм, кантип эсептеш керек, канча баа коюшум керек. Ошондой суроолордон аянан биз окутуп келатабыз азыр ошо бүт бардыгын. 2019-2022ге чейинки нерселер уже бүткөн Вайлберстечи. 3кө көбөйтүп сатсаң сен иштейсиң, андай нерсе азыр жомок сымал. Мисалы үчүн 600 калган товарды 3000 койсоң, сен иштейсиң ага сөзсүз. 600 бул себестоимость. 600га сеники мисалы үчүн логистика кетсе, процент выкупаны эсептегенде 600 рубль рекламага кетсин, 600 рубль налогка кетсин, и сага 600 рубль калат. Ошондой тарифте бул юнит экономика болот. Ошондо биз толук түрдө табличка менен сөзсүз түрдө табличканы кенен элге маалымат берип, табличканы өзүнө берип үйрөтөбүз туура эсептегенде. Анда караңыздар, азыр ошол Байгазы агабызда окуган Манас деген бала менен да кыска нуска суроо жооп кылайын деп атам да. Буга чейин иштеп жүргөм. Иштеп жүрүп келгем Байгазыга. Келгенимде оборот кичине эле мендечи. До этого Вайлберсте мен иштеп эле жүргөм. Кийин Байгазыга келдим, экөөбүз сүйлөштүк. Байгазы экөөбүз спор ойнодук. Бир жарым айдын ичинде 7 миллионго чыгарабыз деп. Ортого бир iPhone койдук, 16 Pro Max. Байгазы досум ошол нерсени кылды. Телефонун алды буюрса. Силердин оборотуңар 7 миллионго чыгарды? 7 миллион. Айына. Ооба. Ага чейин канча миллион болчу? Ага чейин 2-1-2'nin üstü примерно. Да? 7 миллионго чыгарып коюптур да? 7 миллионго чыгарды. Сиз чыгарды. Мурда окугансыз Вайлберске туурабы? Мурда окугансыз, же өзүңүз үйрөнүп кеткенсиз? Биз өзүбүз эле. Өзүңүз эле? Өзүбүз эле аракет кылып. Байгазы ака өзүнүн мисалы командасына кошулуп окугандан кийин кандай өзүңүздүн каталарыңызды билдиңизби? Жок, ушул жерде мына кылышым керек экен деп а? Ооба, каталарды билдик. Буга чейин биз арзан сатып жүргөнбүз. Байгазыга келгенде уже баардык нерсе баштан эсептедик, карадык, көрдүк. Баштан буга чейин түшкөн заказга сүйүнүп жүргөн болсок, Байгазыга келдик, көрдүк, юнит экономика баардык нерсени баштан эсептеп чыгып, жаңы бааларды коюп, башта ойго келбеген складтарга жиберип дегендей баардык нерсени кеңейтип, чоңойтуп, азыр Кудайга шүгүр результат жакшы. Азыр мен ойлойм, азыркы акылым болгондо, мага бир 2 жыл мурун балдар айтканда, мен кой дегем.
окудуп кирип Валберске депчи. Мен качканмын, ынаган эмесмин да. Азыркы башым болгондо мен ошол убакта кирмекмин бул темага. Жана дагы эң азыркы көйгөй мен Валберстен топко чыгара албай атам товарым. Кантип чыгарам, же болбосо рекламаны түшүнбөй атам дегендер. реклама болгондо бул интернетке же ютубка же инстаграмга эмес, ошол Wildberries'тин ичиндеги реклама. Валберста ички тышкы болуп бөлүнөт. Валберстин ички рекламасы да экиге бөлүнөт. Автопоисковый реклама болуп бөлүнөт. Бул жерден биз 4 күндүк сабагыбыз бар реклама боюнча дагы, жана да полноценный курс биздин окуубузда көп бөлүнөт. Аналитиканы өзүнчө окутабыз, аналитиканы, рекламаны, же болбосо оборотко уже чыгып алып, дальше коркуп иште албагандар да болот. Аларды өзүнчө окутабыз. Внутренний реклама азыркы көп учурда ошо именно внутренний реклама көп болот адамдардыкы. Анан айта кетчү нерсе 2025 только эсептегендер гана иштейт да. Эсептегендер гана иштейт. Айтканыбыздын себеби азыркы Валберста айткандай 5 эсе, 6 эсе кымбат гана койсоң, сен плюска чыга аласың. Анан дагы биздикилердин көбүсү 100 рубльга, 50 рубльга, 200 рубль товарды алат дагы 500-600га коюп, логистикасын эсептебей, комиссиясын, процент выкупа, рекламасын эсептебей эле минуска сатышат. Көбү, бардыгы да. Ал эмес, даже 2 миллион, 3 миллион оборотка чыгып калгандар дагы минуска сатып, же болбосо эчтеке иштебей эле по нулям иштеп аткандар дагы бар да. Колдон келишинче кымбат сатыш керек ошол товарды? Колдон келишинче кымбат сатыш керек. Анан элдер жана көйгөй бар да, азыр деле ушуну айтып койсом болот. Көбү айтат да, менин конкурентим ылдый сатып атат Валберсте деп. Вот ошону сурайын. Ал на самом деле ылдый да эмес. Элдер бар, осознанно ылдый сатат. Мен кийинки жылы ушул товар менен прибыльга чыгам. Пока мен ушуну иштеп турганга акыбалым жетет деп. Бирок көпчүлүк эсе Валберсте бар СПП. Скидка постоянно покупатель, аны Валберс өзү берет. Азыр кийимдики максимально 27% берип атат. 25% берген күндө деле 1000 рубльга койгон товарыңды сен сайтка 750ден чыгат. 4000ге койгон товарың сайтка 3000ден чыгат да, ошондо 25% СПП менен. Бирок ошону Валберс өзү покрывайт, өзү берет 1000 рубльды кайрачы. Мындай айтканда сен ошон үчүн биз кымбат товарды канчалык кымбатыраак сатсак, ошончолук көбүрөөк акчаны абалдан алабыз деген сөз да. Мындай өтө көп көйгөйлөр бар, ушундай нерселер. Ичинде көп түшүнбөгөн нюанстар бар экен. Көп, өтө көп. Жанагы адамдыкы да ошондой да, биздикилер именно жанагы кичине үйрөнгөндөн кийин эле киргенге шашышат да. Негизи эле Валберсте ката дей турган болсок, эң биринчи бул ИПны ачкан эле ката да. Окуп түшүн, үйрөн, өзүң жетсе анан ИПны ач. Урматтуу достор, биз уже 4-чү Байгазы агабыздын окуучусу менен сүйлөшүп атабыз. Сиз дагы ушул өзүңүз тууралуу кандай болгон, эмне болгон, кантип келип калдыңыз, нелерден өттүңүз, ушул окуу тууралуу бир аз биз менен бөлүшүп кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Негизи мен уже жаңы жылдан бери эле окуп, ошол Байгазыдан окуп, товар анализ жүргүзүп, товар тандап, Валберске киргизип, анан кийин сатып баштаганмын. Альхамдулиллах, жакшы, прибыль бар. Бирок эми бул жерде баягы соода сатык болгондуктан товар оборотду көбөйтүү менен элекмин азыр. Негизи азыр көп эле жерлерде, көп эле ушул Валберсте соода кылып аткандар өзлөрүнүн баягы юник экономикасын, анан ушул реклама боюнча дагы оцифровкаларды анча жакшы биле беришпейт. Көп эле негизи антип айта алышпайт. Негизи мен точно билем, что оцифровка болгондо реклама боюнча, мисалы мен уже органикага да чыгып, уже товарлар жакшы сатылып, уже клиентке канча сом менен жетет, мен канча прибыль алам, ошол бардыгын уже оцифровка кылып, биз ошону бардыгын үйрөнгөнбүз. Үйрөнүп дагы дальше дагы. Акырында прибыль жатапсыз дагы буюрса? Прибыль, конечно, бар. Бар. Юник экономика биз эсептейбиз, сөзсүз Байгазы менен отуруп алып эсептейбиз. Юник экономиканы эсептегенден биз уже четко билебиз да, биз плюстабызбы же минустабыз да. Бирок негизи плюска сатыш керек да. Эми бул жөн эле минуска сатып баягы базардагыдай эмес да, бул жердечи мисалы кичине кошуп коюп эле анан сата берем деген бул жерде андай болбойт. Ошондуктан ар бир продавец билиши керек кандай плюска чыгып атканын. Бар болуңуз. Биринчи окуш керек. Биринчи окуш керек, биринчи үйрөнүш керек. Биз дагы окуучуларга айтабыз, ИПны ачышпайт башында. Ачпайт болот. Бир 2 жумадан айтабыз, ИПны даярдагыла деп, уже кийин даяр болуп баштасачы. Ушул сөзүңүзгө мен дагы бирде ошол окуганмын Валберс боюнча. Окуп, сразу ИП ачтырышкан да бизгечи. ИП ачып алып, кийин 1 жылдан кийин 80 000 берип зорго жапканбыз ИПнычы. Ол дагы жок, бул ошон үчүн ушуну жакшы айтып койдуңуз. Анан көп ошо товарды туура эмес тандоодон ката кетиришет. Аналитика бар, бизде аналитика сервис бар, эмпасат менен иштейбиз. Биздики жарым жылга алынган, ошону окуучуларыбызга беребиз, ошо менен колдонушат. Жана дагы аналитика менен товарды туура тандоогону үйрөтөбүз да. Самый популярный суроо бизде канча акча менен киришим керек, кайсы товар
бул суроого жооп канча акча иштегиң келип атат. Ошондон зависит этет да. Көбүрөөк акчаң болсо да батыраак топко чыгып акча иштеп кетсең болот. Азыраак акчаң болсо сабыр кылыш керек, чыдаш керек, иштеш керек, үйрөнүш керек. Ар дайым ошо илимдин артында изденип жүрсөң, опыт алсаң, жана дагы биз опытты азыраак акчага сатып алгыла деген сөзүбүз да. Сразу көбүрөөк кымбат товарды алып кирип, түшүнбөй, бүт акчаны логистикага, выкупка, рекламага кетирип, анан кайра өзү айлантып алат акчасын, жок болуп кетет акчасы. Анан экинчи маселе бул юнитка товарды алгандан кийин туура эсептеш керек. Ал жерде товарды юниткага математикасында себестоимостька эмнелер кошулат дей турган болсок, процент выкупа 35-40% же болбосо купальник дегендики, жана писимерский колготки деген жерде мисалы 22% выкупа. 22% выкупа деген бул табы клиентке 5 жолу барып, анан 6-сына сатылды деген сөз да. Же болбосо 5-сине барганда сатылды деген сөз. Ар бир барганда 120 сомдон логистика алса, уже 600 сом болот, 620 сом болот. И плюс возвратный 50 сом. 850 сом только доставкасына кетип атат. Бирок көп ушундай нерселерди билбейт да. Доля рекламных расходов на заказ бар, на выкуп бар. Бизде мисалы үчүн өзүбүздө кабинеттерибизде көрсөк, CPO деген жерде 179 деп турса, ал только заказды купить деген баскан үчүн ушунча акча төлөп атабыз да. Андан кийин баргандан кийин возврат болуп кетиши мүмкүн. Кайра кийинки заказ барганда дагы ошонча акча төлөйбүз. Ошентип 4 жолу дагы рекламага акча кетип туруп 5-сине барганда сатылып атат. Ал выкуп болуп атат уже. Биздин Валберсте ийгилигибиз бул неден зависит этет? Биз эң туура аналитика кылганыбыздан зависит этет да. Аналитика кылып атканда аналитика 2-3 түргө бөлүнөт да. Нишанын аналитикасы, общий обширный аналитика болот, андан кийин конкурентный аналитика болот. Анан именно биз издеп аткан бир продавецтин аналитикасы да. Бул айтканыбыз нишаны аналитика кылганда биз общий нишаны көрөбүз. Обороткасы канча миллиард кылат, канча продавец бар, выкупаемости канча, тиги маржин эмеси барбы, монополизациясы барбы, канча процент выкупа болот ошол жерден, ошол именно ошол товардыкы. Комиссиясын бүт баарын аналитиканы алгандан кийин, анан биз уже ошого карап, уже өзүбүзгө бир структура, бир план түзөбүз да. Анализ кылганыбызда биз же болбосо мындай деп айтсак болот да, сен 1000 рекламаны жакшы түшүнсөң дагы, SEOны жакшы түшүнсөң, качка кылганды, бага койгонду бүт баарын жакшы билип туруп, бирок товарың анализ кылбай, ошол товарың элге керек эмес болуп атса, сен 1000 нерсени кылсаң дагы, кайсы цифрды колдонсоң дагы сата албайсың деген сөз да. Анан биз анализ кылып атканда алдыда бул товар тренд боло турган, перспективага жакшы боло турган товарды дагы ошол жерден биз бүт жоопту аналитикадан алабыз. Аналитика менен кайсы менен колдонобуз дей турган болсок, бизде жакшына койгон Empastats аналитика сервисибиз бар. Бул жерден именно могу кейсти карай турган болсок, жынсын аналитика кылганбыз. Бисмилла дегенде эле аналитиканы сводкадан баштайбыз. Эң өйдөдө чыгып атканыбыз бул 31 миллиард деп турат, өзүңүздөр көрүп турсаңыздар, 31 миллиард 637 миллион депчи. Эми ылдыйында продукция деп турат. 15394 депчи. 15394-тün арасынан бир определенный бир 20-15% жалаң акулалар дагы, анан калганы ушул акчаны бөлүп алат деген сөз да. Демек 15394-тün арасына сен кошула турган болсоң, 31 миллиард выручканын арасына сен уже ошол талашсаң болот деген да. Бул өздөрүнүн склады да. Ушул товарлар бүт бардыгы сиздер Валберттен заказганда ошол складдардан кетет да. Азыр Алберт, Алберт, салам алейкум, жакшы. Мен негизи окуп бүткөнүмө уже 3 ай болуп кетти да. Уже баягы экеден уже 3 ай мурун окуп, азыр дагы деле сопровождениедамын. Кандай бул дальнейший сопровождение болуп, мени дагы эле азыр эми по-любому дагы көбүрөөк базаны билип атам. Анткени мен кандай 3 ай мурун окуганда только кандай кириш керек, то есть ИПны кандай ачыш керек, товарды кандай кириш керек, эмнелерин туура толтуруш керек, ошолорду полный базаны бир айда үйрөнгөм. Андан кийин ошондон кийин эле мен да ошо товар тандап киргизе баштадым. Эми азыр дагы кайрадан дополнительно да билбеген нерселер, бир айда жетишпей калган нерселер да бар болчу. То есть реклама жагынан, там правильный подсчет товаров, ошол жактарын да дополнительно окуп атам. Ошо буюрса эмне дейин, эми ошо бир ай окугандан кийин товарымды киргизгем, ал товарым Кудайга шүгүр азыр кетип атат, болуп атат, жаман эмес. Эми как для начинающего жакшы эле деп. Бүт фокусту ушул жака бурдуңуз, Ооба. Будан башка да өзүңүздүн жумушуңуз барбы, жок? Же только Валберт менен алек болдуңузбу? Азыр Бул жерге келерден мурда не иш кылат элеңиз? Азыр ага чейин эми тоже өзүбүзгө иштечүбүз. Прямой баягы клиникалар менен иштешебиз. Анан уже мындай азыркы заманда баягы баары по-любому интернетте, баягы заказда
ушундайга өтүш керек болду. Эми азыр ошо 3 айдан бери пока только ушу менен эле элекпиз. Баягы ушуну до сих пор окуу жана окуу болуп атат го. Дагыдан эле окуп атабыз, жаңы нерселерди билип атабыз. Ушундай. Ушул жерге келип окуганыңызга өкүнбөйсүз. Жок, өчө өкүнүч жок. Разысызбы? Ооба, ыраазы элебиз. Ыраазысыз. Буюрса, Кудайга шүгүр, жакшы. Уже сиз деле өзүңүздүн баягы товарларыңызды киргизе баштапсыз, балбар? Ооба, киргизгем, ооба. Акырындап доходко чыгып атыпсыз, Ооба, буюрса, жакшы эле. Келген да сиз дагы 7 миллион 10 миллионго чыгыңыз да. Буюрса, ниет. Барып алыңыз. Даже Валберсте 1000 сомго коюп туруп товарды. Рекламный расход менен, выкуптар менен 2,5-3 миңге да чыгып кеткен күндөр болот да. Андай случайлар аз эмес, бирок көп да. Көп эмес, бирок азыраак. Андай случайлар да болот да. Биздин окуучулардын арасында да болгон. Келет, окуушундай проблемасы менен хорошо окуйбуз, үйрөтөбүз. Жана айта кетчү нерсе, комментарийден болушу мүмкүн, баардыгы иштеп атчабы деген суроочу. Баардыгы иштеп атчабы деген суроолор болсо, бизде мындай да 3 ай, 4 ай мурун окугандар бар, бирок азыр Валберске кире элек. Дагы деле аналитика кылып жүргөндөр бар да. Биз эмне айтабыз? Аналитика бул эң эле главный аналитика жашоодо. Сен анализ кылып жүргүзүп анан киресиң да. Биз алар деле ушпайбыз, наоборот айтабыз, туура товар танда, туура кир. Жана да жеңилдиктер түзүп бергенбиз, Кытайдан товар алдыртып беребиз. 6-7 кишиге бир товар алдыртып беребиз. 6-7 тең ошол товарды киргизет. Кимисине жакшы кетсе, башкалар ошол товарды ошого өткөзүп берип коет дагы, кайра өзүнүн акчасын чыгарып алат, күйбөйт. Но при этом опыт алды, үйрөндү, уже кийинки товарга осознанно коркпой кирет деген сөз да. А так 80-90% баардыгы иштеп атат, баардыгы иштеп атат, ооба. Бул жанагы иштебей калгандардын себептери ошо товарга акча жетпейт, же болбосо аналитика болуп атышат, же болбосо декретте Кыргызстанга көчтүм. Именно ошол жардам катарында бизде баардыгына жардам бар. Мурдагы жылкы окугандарыбыз бар, биздин офисте азыркыга чейин чогуу келишет, чогуу жүрүшөт. Ар убакта келишет, биз жанагы окуп бүттү, салам алейкум деген нерсе жок. Биздин экинчи бул именно биз кире турган товарды таптык, ниша жакты. Биз бир товар издейбиз ошол нишанын ичинен. Мисалы платья дей турган болсок, шым дей турган болсок, бизге бир шым жакты дагы. Ошол шымды тандап туруп, именно ошондой шымдан бир 10-20 конкурентти табабыз дагы. Ошол 10-20 конкуренттин полный таржымалын чогултуп чыгабыз өзүбүздүн таблицабызгачы. Ошол таблицага биз бүт маалыматтарын жазып чыгабыз, кайсы складтар менен иштейт, деги эле Валберске ошол товар менен качан кирген, азыркы сатып атканы кандай болуп атат, успешно элеби, күнүнө канча штук сатат, общий продажасы канча, айына продажасы канча, тапкан акчасы канча, процент выкупасы, ошонун бүт баардыгын көргөндөн кийин бизге уже дальше дагы бир картина түзүлөт. Андан кийинки биздики уже юнит экономика болот. Товарды уже эсептегенбиз. Бирок азыр биздики аналитика сабак болуп аткандан кийин эми бизде аналитика ошол эле сервистен биз эмнени дагы көрсөк болот, отстроиться деген бул сенин конкурентиңден бир башкачараак болуп чыкканга мүмкүнчүлүктү кантип издейбиз деген болот да. Бул жерде биринчи очередте эле бул баа турат, бирок баа менен таланты жок деле бааны ылдыйга коюп сатса болот, туурабы? Жана айткандай эле 2 турбина сатылат деп эдим товарчы. Либо баа өтө төмөн болуш керек, либо сенде уникальный бир товарный предложение болуш керек. Адамдын бир бойлуу, адамдын бир өзүнүн маселесин жаба турган бир товарды ойлоп табышың керек да. Андан кийинки бизде конкуренттерди карап, ошол складдарын көрүп, кайсы складдардан именно ошол товар жакшы сатылып атат. Кайсы конкуренттин кайсы складдан өтө көп сатыкта ээ болуп атканын ошол жерден көрөбүз дагы. Анан бул жерде айтылат анализ отзывов подарок деп. Мисалы үчүн биз отзывдарын карап туруп, 1-2 болгон отзывдарын жана 1 жылдыз, 2 жылдыз отзыв болуп коет го. Ошол жылдызда отзывдарын көрүп туруп, биз именно товардын бүт ошо товарлардын минус болгонун карайбыз да. Именно ошол товардын неси жаман экен, балким синтетика же болбосо айрык болот, же болбосо краскасы өчүп калат, ошону көрүп туруп, биз алдын ала ошол отзывга карап даярданабыз. Мисалы мен ошол товар менен келе турган болсом, основной отзывдардын баардыгы ошого келет экен. Мен уже ошону алдын ала даярдап, ошол катан кетирбейин деп биз уже даярданабыз, туурабы? Андан кийинки бизде таблица менен иштешебиз деп жаңы айтып кеттим. Ошо биз таблицабызды сабактан силерге кийинки сабактан беребиз. Ал таблицага биз эмнелерди жазабыз дей турган болсок, ошол биз конкуренттерибиздин ссылкасын коебуз, неймингин коебуз, сүрөтүн да коебуз. Бизде 2 таблицабыз бар, азыркы сүрөтү менен болгон таблицабыз да даяр болду. Анан ошол жерден биз бааны коебуз, баасын коебуз, канча штук сатып атат күнүнө, айына, обороткасы канчадан болуп атат, кайсы складдар менен иштеп атат, кайсы складдарында кайсы размерлер бар, именно кайсы размерлер ходовой, ошол бүт маалыматтарды алып туруп, бизге уже полный 20 конкуренттин сатып аткан мемелери, количествосы жана дагы акчасы полный алдыбызга чыгып атат да. Биз уже өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө карап, уже биз акыл иштетип, уже Валберске ошол товар менен кире алабызбы, кире албайбызбы деген жооп уже бизге анык чыгып калат.
Түшүндүңүздөр, биз ушул нерсени бүт баардыгын алабыз дагы. Азыр мен силерге могу ссылкасын жиберип коем. Ошол ссылка менен таблицаны өзүңүздөр алсаңыздар болот. Жана дагы мен айткандай ошо анализ конкурентов и юнит экономика. Юнит экономика дей турган болсок, мисалы үчүн ошол шым менен келе турган болсок, жана айтып кеткендей эле. Шымды балким мисалы үчүн 700гө тиктирдик же 800гө тиктирдик жакшы качественный шымдарды. 800гө тиктире турган болсок, биз жок дегенде 4000ге коюшубуз керек Wildberriesке. 4000ге койдук дегенде 25% СПП менен сайтка 3000ден чыгат. 3000ден чыкса, демек бизге канча прибыль калат? Процент выкуп алабыз. Бир 40, 42, 43, 45 болуп ойноп бере турган болсо, бизге таза 700дөн 900 рубльга чейин калат. Бирок эмнени эске алышыбыз керек? Биринчи айда биз киргенибизде рекламага көбүрөөк акча кетиребиз дагы, биз ар бир шымыбыздан 150-200 рубль пайда табышыбыз мүмкүн. 800 рубль калган шымыбызды 4000ге коюп дагы биз 150 рубль эле пайда алабыз биринчи айдан. Бул жакшы эле көрүнүш. Бирок экинчи ай, үчүнчү айдан баштап биз уже өзүбүз айткан 700дөн 900 рубльга чейинкисин таба баштасак болот. Достор, дагы бир Байгазы агабыздын окуучусу менен дагы бир маек алып коеюн туугандар. Атайын келип калдык. Шеф, атыңыз ким? Бекзат. Бекзат ака, ассалам алейкум. Өзүңүз тууралуу айта бериңиз анда. Канча болду окуганыңызга, канча айдан бери окуп атасыз Байгазы аканын колунда? Байгазыга келгениме 1 ай болду окуганыма. 1 ай окуп бүттүм уже. Продвиженияны юнит экономика деп аткан ошону өтүп атам азыр. До этого өзү окуп, эмгам иштегенмин Wildberriesдечи. Сиз 1 ай окуу бул жерге келерден мурда дагы иштеп жүргөнсүзбү? Иштеп эме Ага чейин окугансыз. окудум, өтө мына жаңылык жакшы болуп аткан эле. Жаңылыктан кийин түшүп кетти вообще наоборот. Азыр эми Байгазыны таап, ошо Байгазыны через андай бир группадан көрүп калдым видеосун. Ошону көрүп келдим да. Азыр келип окуп азыр. Сиз Wildberries тууралуу түшүнүк бар болуп туруп келипсиз да? Кайрадан окупсуз да? Ооба. Ошол кайрадан окуганда сиз иштеп жүргөн адам атпайсызбы мурдачы? Кайрадан окуганда кандай немелер болду? Мисалы үчүн билген нерселериңиз, билбеген нерселериңиз көп экенби дагы? Көп экен, өтө эле көп экен. Демек, могу жерге мисалы үчүн азыр иштеп атам, окуп атам деген адамдар деле келип окусуп аткан анда. Ооба. Аларына билбеген. Жок, бир неме кылыш керек экен да, мен башта биз билбейбиз. Сата бергенбиз баягы. Сен анда прибыль болот деп, оказывается, прибыль жок экен да бизде. 0,0 сататпыз да. Анан мага келип Байгазы менен көрсөттү, бизге баягы эсептеп чыгарып берди. Биз минус эмес, плюс эмес экен да. Анан жаңыдан кийин оборотум түшүп кетти. Азыр дагы повторно 1 ай окудук да. Юнит экономика, продвижение. Ошо азыр Кудайга шүгүр. Азыр эми жаңы товар менен кирейин атам азыр башка. Байгазы ака силерге неме кылып тур да? Аналитик кылып туруп. Мындай кылсаң. Көрсөтсөлөр, буга чейин бекер эле иштеп жүрүпсүңөр, убакытлар кетип жүрүптүр. Убакыт кетти нормально. Бирок опыт болду да. Опыт дегенде бул Wildberries ушундай экен да, ошо школа экен эми сабак да, ушундай өзү деле айтып атат. Ооба. Ушундай экен. Окуганыңызга өкүнбөйсүзбү? Жок, Байгазы. Сүйүнөсүз, Чөткү баягы. көп нерсени билип алыпсың да. Ооба. Аз дагы бу айтты, дагы келип окуй бергиле да, мындай окуган окуучуларын келип окуп, эмарал эме көтөрүп түшүнбөгөнүңөрдү үйрөтөм да, кайрадан повторно. Мындай да, бул жерде мен билишим боюнча 1 ай окуйт, окугандан кийин уже связь жоголбойт да. Жоголбойт экен. Каалаган маалда офис ачып, келип, түшүнбөгөн сурооңор болсо берип, бере берет турабы. Либо бир эмес, менен связь бар 24/07 дейби. Ошондой, кандай бир өзгөчөлүктөрүн айта аласыз? Ошо эмне үчүн Байгазы акадан окуш керек? Wildberries боюнча окуйм дегендер. Байгазыда опыт көп экен, биринчиден. Түшүнүк мына түшүндүрүп берген патрон да, кандай Ара сөз менен. Ара сөз менен түшүндүрүп берген. Ошо. Урушпастан, жакына, сылык сөз менен күлүп жайнап. Ар болгондо ийгилик, Кудай бурса сиз да жанагы баладай 7 миллионго чыгыңа бурат. Байгазы бирок обещать этти го, 1,5 айда чыгасың деди го. Да, 7 миллионгобу? Кудай эми жакшы ниет кыла бериш керек да. 10 миллионго чыгын керек болсо, туурабы? 7 миллион не окуп, айына 10 миллион табам бурса. Майда кетесиз, бемара кырылсаңар, көлгө бар дамырас дейт го. Да? Болду анда, айтса кылат анда. Бар болдуң ака. Жана дагы биз азыр аз күндө Instagram баракчабызды ачтык. Биз ошо Instagram баракчабыздан дагы көп нерсени тарталы деген ниеттебиз. Буга чейин биз так аракет кылган эмеспиз экенбиз. Эми түшүндүк, ошо медийный плане тоже Телеграмда ачтыңыз да? Телеграм канал ачтык, Телеграмда уже кудайбуз азырдан. Ссылкасына. Ссылка в описании, да? Ссылка в описании, зайдите, да? Комментарий коюңуз, описание коюңуз. Ошондо башка жакта окуп келип, анан кайрадан сизден окуп аткандарды көрдүм да, бүт көп айтып атат да. Кандай ал башка жакта туура эмес окутабы экен же кандай кылат экен? Дагы неме башка жактарды такыр айта албайм го. Бирок
башка жакта окугандар же болбосо туура эмес кирип алгандар жападан жалгыз катаны мен именно практика жүзүндө байкадым. Булар Валберстин ичиндеги нюф калькулятор дегенди ошондо эсептешет экен да, математикадачы, юнит экономикада. Бирок ал жерде выкуп проценти 100 эсептеп койгон. Ал жерде да өзүнүн кошулбаган бир 300-400 рубль бар да. Ошонун себебинен 300-400 рубльды маржага кошо алышкан да, кошпой коюшкан да. Ошонун себебинен алар 300-400 рубль минуска. Же болбосо ким 500 табып атам деп аткан болсо 100 табып атат, 200 табып атам деп аткандар минус 200 табып атышат. Минуска кетип калат. Туугандар, окуйм дегендер болсо, телефон номерлер турат экранда, келе бересиздер. Байгазы ага өздөрү сизди күтүп алат. Келиңиздер туугандар, окуңуздар, кечке эле иш иштеп жүрө бербестен окуп чыгып кетиңиздер. Мен таныган бүт менин өлкөлөрүм да, бүт тааныштарым да ушул жака келип атат туугандар. Байгазы ага ишеничтүү да. Биз реклама алып көрөбүз, бирок жакшыларын элдер өздөрү тандап келип, по факту көргөндө көрүп атат туугандар. Келе бериңиздер, шеф, рахмат. Алар разы болсун. Бар болуңуз.